ветеринария лечит человечество деп бекер айтылган эмес да. Биз азыр мына мыйзамды колдойм, туура эле. Биз ветеринарияны аябай колдошубуз керек да. Буга бүт ушул Жанар Кубанович аябай туура айтты. Мен кошулам ошого. Азыр ветеринарияга эмне керек? Мен ушу 4 жылдан бери ушу парламентте отурам. Ветеринария силер жактан бир мондой сунуштар менен келип, мындай кылайык дегендер болгон жок да. Мына мыйзам алып келесиңер, кетесиңер. Надо вам глобально работать надо над этим. Бекер айтып атпайм, жана орустар бекер айткан эмес, ветеринария лечит человечество деп. Жана оорулардын баарын алдын албайт азыр эч ким. Ветврачтар бирден бар, келет, чакырсаң келет, акчасын берсең укол саят айылдарда. Биз эми айылдарда чоңойгон балдарыбыз азыр эле барып турабыз. Ушуга бир мурунку союздун убагындай кылып, кандайдыр бир чоң бир немелерди кылсак, даже ветеринарияны бир служба кылып, өкмөттүн астында кылып, это не оюн эмес ветеринария. Жана калган туура түшүнүп атырсыз да, билесиз мунун баарын. Ошон үчүн кандайдыр бир жаңы Жанар Кубанович айткандай айылдарга условиялар түзүп берип, ошолордун баарын алдын алып, илгери билесиз, малдар жайытка чыгаардын астына дайыма ухаживать этип, кыркып, кубкеге салып, азандай жок да. Конечно, ооруйт да. Койлор жайында жайлоого жүнү менен кетет, ошол жактан барып кыркылып атат. Аны караган ветеринар жок, котурлар ошодон болот. Жана экинокок, аны айтпай эле коюңуз. Элдин баары эле азыр барып справка алып сойбойт үйүндөгү коюн. Көтөрүп бир чөй эле союп коет.